Бул борбордо 10 жылдан ашуун иштеп жаткан тигүү фабрикалардын бири. Мектеп формаларын жана эркектердин костюм шымын тигип, Россия Казакстанга чейин экспорттойт. Быйыл бул ишканада каатчылык болуп, кездемелерди алууда каражат жетпей калган. Ал эми банктар күрөөнү төмөн эсептегендик жетиштүү сумманы алуу кыйынга турат. Ошондуктан фабриканын башкы директору Өмүрбек Назаров гарантиялык фонд аркылуу насыя алган. Айтымында фонд күрөөнү жетиштүү деңгээлде жогору баалайт жана бизнес планды карап чыгып, кепилдик берген соң тиешелүү сумманы алууга мүмкүн болот. Биринчиден азыр кризис болуп атат. Кризис учурунда бул акча, бул подушка безопасности да. Ошон үчүн биз кредитке, кошумча кредитке кайрылдык. Ошол учурда залогубуз жетпей, анан кошумча булактарды издедик. Издеп отуруп ушундай гарантийный фонд бар экенин билдик. Анан ошого чыгып, анан иштеп калдык да, гарантийный фонд мененчи. Насия алган соң ишкана бизнесин жолго салды. 150 жаран жумуш менен камсыз болгон. Эң башкысы товар кыргыз бренди менен чет өлкөгө чыгарылат. Ошол эле мезгилде базардагы ордундагы сактай алды. Биринчи биздин алдыга койгон тапшырмабыз ошол. Биринчи сапаттуу тигиш керек. Тиккенде биз болсо астына бүт клей чаптайбыз. Клей чаптаганда определенный бир өзүнүн бир температура менен өтөт. Стиральныйга айлантып, мына ушул убакка чейин уже практикага келишти. Стиральныйга айлантып, кайра эле формасын жоготпойт биздики. Анткени себеби технологиясын сактап тигебиз. Гарантиялык фонд бир гана тигүү тармагын эмес, бардык өндүрүшчүлөрдү колдоону көздөйт. Акыркы 5 айдын жыйынтыгы менен 73 ишкерге 75 миллион сом насыя алынып берилсе, анын 50%га жакыны өндүрүшчүлөр жана кайра иштетүүчүлөр, 30%дай айыл чарбасы, калганы соода сатык тармагы. Фонд 7 банк менен иш алып барат. Мындан тышкары венгриялык банк менен дагы келишим түзүлүүдө. Венгриялык Экзим банк кайрылды. Бул жерде алар эки өлкөнүн ортосунда экономикалык соодалык байланыш түзүп атат да. Эгерде венгриялык инвесторлор биякта иштейбиз десе, анда аларга бул жерде финансылык уюм керек, банк керек. Андан тышкары эгерде биздин продукция сыртка чыга турган болсо, анда биз аларга дагы кредит гарантия берип, биздин продукциялы ошол эле торговый дом же болбосо Экзим банк аркылуу Венгрияга жөнөтүлүү деген максат боюнча биз келишим кол койгон атабыз. Бүгүнкү күндө тигүү тармагы Киреше табуунун оңтойлуу бир булагына айланды. 3-4 тигүүчү машина ала коюп, өз үйүндө эле чакан бизнесте баштаган өндүрүшчүлөр көмүскө иштегендиктен алардын таксанын билүү мүмкүн эмес. Бизнести жаңы баштагандар насыя алып, иштин көлөмүн чоңойтоюн десе, күрөөсү жетпейт. Гарантиялык фонд дал ушундай ишкерлерди колдоо максатында түзүлгөн. Бир гана тигүү тармагына эмес, бардык өндүрүшчүлөргө күрөөсү жетпеген учурда банктан насыя алып берет. Кутман Маматазимов, Рамазан Сушанло, ЛТР Бишкек.